Сіздерге көчөттү отургузуу үчүн субстратты даярдоо боюнча дагы бир видеону сунуштамакпыз. Мурдагысында биз көчөттөрдү атайын мындай кассетага отургузган элек. Эңкисин мындай стаканчиктерге отурушка туура келип атат. Кошумча дагы бизге дагы көчөт керек болуп калды. Негизи көчөттү отургузгандар эсептешет экен. 20% запас менен, мисалы 300 түп керек болсо, 20% запас менен 60 көчөт ашыкча, ошондо 360 көчөт болуш керек. Биз деле ошондой кылып алганбыз. Андан сырткары азыр дагы пландар кичине өзгөргөнүнө байланыштуу дагы көчөттү көбөйтүшкө туура келип атат. Анан эми бул жолкусун биз кассетага эмес, ушундай атайын стаканчиктерге отургузуп көрөлү дедик. Бул стаканчиктер ушундай формада болот экен, түбүндө кичине тешиктери бар экен. Биз азыр ушуга субстрат даярдап салмакпыз. Өткөндө субстрат даярдаганда биз кокосовый стружкадан мына атайын сындырып койдук бир бөлүгүн. Мына корейский. Андан сырткары нейтральный торф жана биогумус, кумарлашкан биогумустан кошкон элек. Ошондо катнашы кокос стружка 10%, торф 20% жана биогумус 70% болгондо ошонун баарын даярдагандан кийин биз бир нерсени байкап калдык. Ал кассеталарга салгандан кийин салып, марганцовканын эритиндиси менен дезинфекция кылып коюп койгон элек. Эртеси карасак ныкталып калыптыр. Бул жолкусунда башкача катнашта кылгантабыз. Азыр биз даярдаганда ошол эле кокос стружканы 10% кылабыз. Биогумусту 40% кылабыз. Калган 50%ын торф кошмокчубуз. Ошондой кылып даярдап көрөлү деп атабыз. Анткени мурдагы тажрыйбадан көрүп калдык. Биогумус көбүрөөк болгондо ныгыраак болуп калат экен да. Ошон үчүн биз бул жолкусунда торфту көбөйткөнгө аракеттенебиз. Азыр ушундай болуп атат. Баардыгын даярдап алдык. Стаканчиктер турат. Стаканчиктерди көтөрүп жүрүш кыйын, ошон үчүн помидордун атайын яшигин алдык. Муну жууп тазалап дезинфекция кылып алдык. Мына азыр субстратты даярдаганга киришип атабыз. Кокосовый стружканы майдалап алдык, укалап. Эми бизге азыр жалпы жонунан ушундай чөйчөк менен 40 чөйчөк керек. Ошондо жанагындай соотношение менен карап көрсөк, мисалы 40тын 10% болгондо ошондо 4 чөйчөк кокосовый стружка болуш керек. 40% биогумус болгондо ал 16 чөйчөк керек. Анан калган 20 чөйчөк торф керек. Ошондо жалпы жонунан тактап келгенде 4 чөйчөк кокосовый стружка, 16 чөйчөк биогумус жана 20 чөйчөк торф керек болот. Азыр ошонун баарын салабыз. Мына жана айтылгандай жалпы 40 чөйчөк салынды мындай. Ошонун ичинен 20 чөйчөк торф болду. Биринчи кезекте көбүрөгүн астына салып алдык. Андан кийин 16 чөйчөк мына биогумус болду, кумарлашкан. Анан 4 чөйчөк кокосовый стружка болду. Субстратты даярдадык. Эми муну аралаштырабыз. Кол менен эле кадимкидей аябай аралаштырабыз. Аябай аралашып бүткөндөн кийин стаканчиктерге сала баштайбыз. Мына биз субстраттын баарын аралаштырып алдык. Эми азыр муну атайын мындай стаканчиктерге салып атабыз да. Мына мен түбүн көрсөтөйүн. Стаканчик түбү мындай 3 теши бар экен. Негизинен астына майда таш салып койсоңор, мындай жалпак таштардан салып койсоңор жакшы болот дешти эле. Бирок биз таш жок эле салып атабыз. Биздин үмүтүбүз мындан куюлат болуш керек, бир аз бирок бул жерде кокосовый стружканын жанагы мындай чашчалары бар да. Ошолордон такалып калат деген үмүттөбүз. Анан биз салып түз эле помидордун яшигине салып атабыз да. Эмнеге дегенде помидордун яшигинин асты өзү да тор болуп атат. Анан жерден өтөрөк турат, буту бар да. Анан сугарганда дагы суу бул тешиктен агып кетет. Суу турбайт да. Бул тешиктен агат. Андан сырткары тиги яшиктен дагы астынан агып кетет. Мына салып атабыз. Анан дагы бир нерсени, айта кетчү нерсе азыр көрсөтөйүн. Салганда муну толук салган жокпуз, толтура салган жокпуз. Бөксөрөөк кылдык. Себеби дегенде азыр өсүмдүк өсө баштаганда улам-улам үстүнө бул субстраттан салып турмакчыбыз.
Ошонун негизинде тамыры баягы көп тамырлап, тамыры күчтүү болмокчу да. Ошон үчүн сапасы калтырып атабыз. Мына азыр жыйнап атабыз. Азыр баарын салып бүткөндөн кийин дезинфекция кылабыз. Мына биз субстраттарды стаканчиктерге салып алдык. Мына салып туруп, баардыгын ушундай кылып туруп помидордун ящигине тизип койдук. Мунун артыкчылыгы эртең ары бери ташыганда стаканчиктер кулабайт, жыгылбайт, бир калыпта жүрөт да. Анан ары бери жылдырганга да жеңил болот. Анын үстүнө ящиктин астыда тешик, мунун астыда тешик, сугарганда суу арасына агып кетет. Эми баарын жыйнап алгандан кийин эмки кезекте биз дезинфекция кылабыз. Ал үчүн марганцовканы колдонобуз, перманганат калия. Муну мала кызыл кылып туруп, ушундай кылып сууга, ысык сууга кошуп алдык, мала кызыл кылып. Анан негизи муну опрыскатель менен чачып, шашпай каныктырсак жакшы болот эле баардыгын. Бирок азыр убакыт тардыгына байланыштуу кеч кирип баратат. Биз ушундай кружка менен эле, чөйчөк менен эле сузуп эле анан куюп чыкмакчыбыз. Мунун артыкчылыгы эртең кечен калтырып койсок, курамында карагандай зыяндуу вирустар же майда сөл жандар ошолордун баары өлөт дагы, дезинфекция болуп. Субстрат үрөндө отурусканда бул таза болот. Ушундай эле суу менен бул үрөндү сепкенден үстүн жаба турган субстраттын бөлүгүн дагы суу менен каныктырып жабабыз, сугарып. Эртең үрөндү сепкенден ушу үстүнө себелеп салмакчыбыз. Анан дагы бир айта кетчү нерсе, мурда айтылбай калыптыр. Бул субстратты даярдаганда биз кокос стружканы кошуп атабыз. Эгерде сиздер топурак өстүрө турган болсоңор, ошо күнөс гана турган жердеги топурактан кошулуш керек да курамыначы. Себеби дегенде, ошо өсүмдүк ошол топуракка баягы калыптанып калыш керек да алдын алачы. Анан негизи жалаң эле торфко өстүрүп жүрүшөт. Же биогумуска өстүрүп атышат, бирок биогумус нык болуп калат экен, жалаң торф болот, бирок анда азык зат аз болуп калат. Ошон үчүн биз теңме-тең кылганга аракеттендик. 10% жана кайталап кетейин. 10% кокосовый стружка, 40% биогумус жана 50% торф болду. Ушунун баарын аралаштырып, мына салып, азыр дезинфекция кылып калтырып коймокчубуз. Эртең менен дезинфекция болуп бүтөт. Жарым сутка тургандан кийин. Мына үрөндү сээп, үстүнө субстрат менен жабылды. Эмки кезек сугарыш керек. Аябай азыр былчылдата суудан чачабыз дагы. Чач. Ушундай опрыскиватель менен чачып атабыз. Эми пакет менен жаап салабыз. Пакет берсең. Пакет менен жапканыбыздын негизги себеби бул азыр ным бар, ным үстү ысык турган жер. Анан азыр ным болгондо бул термос сыяктуу болуп туруп, аябай ысыйт дагы, термос сыяктуу болуп, үрөөн тезирээк жарылып, тезирээк өнүп чыгыш үчүн ушундай жаап атабыз. Анан муну эртели кеч пакетти алып сугарып турабыз. Анан 4-5 күн өткөндө үрөөн өнүп сыртка чыкканда пакеттерди алып салабыз. Мына ушундай майда бүркүп чачып аткандын негизги себеби, эгер суу куйганда напор менен болсо үрөөндөр сыртка чыгып калышы мүмкүн да, өнбөй калышы мүмкүн. А мындай кылганда майда болуп чачылат дагы, тиги субстратты тешип кетпейт да. Ошон үчүн бүркүп чачкандын пайдасы ушунда. Мына экинчи ящикти жаап атабыз.
ушинтип артыгын чачып туруп жаап сала беребиз.